Акуналы Атамырзаевич, мына сиз айтып атсыздар, сунушка 4 тилкелүү жүрүүчү жол 2 категорияда жол салабыз деп. Ушул жерде жергиликтүү элдер менен ушул кызыл линияга чыгып кеткен ар бир айыл өкмөттүн элдер менен түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы? Бул маселе боюнча биз азыр ушул проектти ишке ашырып алсак, анан кийин параллельно жүрөт да. Бул проект башталат, анан искательский иштер жүрөт. Ошондон кийин жолдун проектине эгерде ошол үйү тоскоолдук кылса же болбосо ушундай объектилер болсо, муну комиссионный жергиликтүү бийлик менен кошо каралат да. Талас-Тараз долбоору жакшы сунуштап атасыздар. Жол салыныш керек. Бүгүнкү күндө элдер аябай кыйналды. Ал жолдун азыркы акыбалын жакшы билесиздер. Бирок менин кесиптешим айткандай, проценттик ставкасы 1,5 деген бул абдан көп. Мамлекетти ойлошубуз керек. Акча берип аткан донорлор менен эле сүйлөшүп эле берип ала бербей, мындай сүйлөшпөйсүздөрбү? Исламский банк болсо мына сауыттар берет деп атасыздар. Ал жагын карабайсыздарбы? Ногу сиз айтып бөлүп берип атасыз, 95-10 миллионду кабинет министри берет дедиңизби? Алар да процент көрөбү? Азыр бул Софин айтып аткан бул 105 миллиондун жалпы долбоордун наркынын ичинде мамлекет софинансирование 10 миллион түздү. Жок, ошондо процент бар дагы. Руслан мырза айтып койсоңуз. Жок, бул процент эмес, бул деген 10 миллион, бул баягы салык төлөгөндүн бошотобуз да. Ошо 10 миллионго бардыгын чыгарышасы. Ошондо так көрсөтүп коюңуздар. Анан мына жерде сиздер тажрыйба алмашуу максатында берилип жаткан техникалык жардам 200 миң доллар деп атасыздар. Не техникалык жардам берет? Ошол жерге түздөн түз жардам береби? Же ошол жерде ишкерлерди алып барып окутуу максатында жаздыңыздарбы? Не себептен жаздыңыздар? Ислам өнүктүрүү банкы кошумча компания карап жатат. Бул транспорт жана коммуникация министрликтин алдындагы Кыргыз долбоорлоо институтунун потенциалын жогорулатуу деген компания болгон. Бул автомобиль жолдорун долбоорлоодо жана курууда заманбап методдорго жана технологияга карата персоналдын потенциалын күчөтүү жана ушул жолдордун долбоорлорун жана куруунун жаңы методдорун колдонууга ишке ашырууну жана колдонууга үйрөтөт. Ушул жерде 200 миллион салганда, ошол жердеги сиздер айтып аткан кызматкерлер барбы? Тарас жолунда иштеген кызматкерлер. Же болбосо ошо министерстводон барабы? Ошол биз билебиз да, буга чейин ушундай суммалар киргизип аласыздар дагы, анан Минтранстын баягы командировкаларга жөнөтүп бересиздер да. Ушунда бир урматтуу депутаттар жакшылап бир көзөмөлдөп койсок, ошол жерде иштеп аткан ишкерлердин, утуп алган фирмалардын, кыргыздын фирмалары салса, ошолорду алып барып тажрыйбасын алмаштырсак болот эле да. Алдын ала сүйлөшкөндө сиз айткандай караганбыз. Ошону дагы бекитип койсоңуздар, ушул проектке тиешеси бар адамдардын баарын алып барайлы. Анан сиздердин аке дагы долбоордун алкагында тротуарлар, аялдамалар, түтүктөр, арыктар, жарык берүүчү лампаларды орнотуу, көпүрөлөрдү реконструкциялоо жана кеңейтүү каралган дейт. Жол белгилери каралбаптыр буга. Жол белгилери албетте каралган. Жок, берде сиздер жазбапсыздар. Бул эми жана башка деп койгонбуз да. Жок. Так көрсөткүлө жазып. Анан сиздер ага да өзүнчө акча бөлөбүз деп келесиздер. Жок. Ошон үчүн мына эмгиде толугу менен каралган. Сунуш ушулардын бардыгын, кемчиликтердин бардыгын толуктап келсеңиздер, анан проценттик ставкасын кайра сүйлөшүңүздөр. Бул абдан кымбат. Сиз билесиз да, Руслан мырза. 1,5% деген бул эмне деген? Эмне мамлекетти ойлойбузбу биз? Бактыбек Каныбекович, жол салабыз деле эмне каршы болобуз да, эл төлөйт да бул акчаны кайра. Ушуну бир карап коюңузчу, Руслан мырза, суранычы. Бактыбек Каныбекович, бир кичине айтып берсем, ушул боюнча бул 1,5%га чейин, Бактыбек Каныбекович, 1,5%га чейин.
Эми 1,5% чейин менен 1,5%ын айырмасы деле. Жок, бул бардына төлөнбөйт. Бул деген баягы обслуживание, кызмат көрсөтүү акысы болот да. Ошондо өзү долбоор ишке 4 жылда ишке ашырса, ошол 4 жылда эле төлөнөт, же 5 жылда. Мунун графиктери бар. Эгерде график 3-чү графикти көрсөңүз, жана 4-чү график. Негизги суммасы бул 3-чү графиги, проценти бул деген 4-чү график. Сону карап коюңуздар. Пайыз абдан көп. Исламский банк болгондон кийин бул арзаныраак болуш керек. Бул азыр Европейский банк развитияда да кымбат болуп атпайбы? Рахмат.